Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгін 2008 жылы шыққан Батырлардың киносы аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбызды ийнелик чагып алгандан кийин өзү ийнелик айланып, шаардагы кылмышкерлерди чекеден жок кыла баштайт. Анда эмесе бир аз болсо дагы жылмайып көңүл ачууга даяр болуп калсаңыз баштай берели. Бул жашоодо бир тараптуу эле карманып ошол жака толугу менен кирип кетпей, ортолукту карманып ар дайым эки жакка тең салмактуу болгондон бактылуу болот экен. Ошондуктан достор ар дайым эле олуттуу же болбосо жүрөк ооруткан тасмаларды чыгара бербей, кээ бир учурда күлкүлүү тасмаларды да аралаштырганга аракет кылып жатабыз. Анткени каналыбызды башка өлкөдөн көрүп жаткандар болсо жүрөгүнө бир аз болсо дагы жылмаюу тартуулап, ошону менен бирге эле жарнамабыз тууралуу айта кетели. Эгер сиз Москва жергесинде эмгектенип эс алуу учурунда биздин каналыбызды көрүп жаткан болсоңуз, төмөнкү байланыш сандарын жазып алыңыз. Ага коңгуроо кылсаңыз сиздин жумушуңузга керектүү документтердин баардыгы бүтүрүп бере алат. Андыктан тасма башталышында жазууга жетишип калыңыз. Тартпаш керек экен, анткени фотоаппараттан чыккан вспышкаларга зыян берип, буну билбеген Рик ал жердеги попугайлардын бирин өрттөп жиберет. Биз мындан соң Лу Ландерс деген адам менен таанышабыз. Бул киши ишкерлик кылып бул лабораториянын башчысы болчу. Анан дагы өзү өлүмгө алып келе турган оору менен ооруп жүргөн. Ал бир кезде каарманыбызды көрүп, мен сенин ата энеңди тааныймын. Алар өтө эле эрте кайтыш болуп кетти. Бала атасын тартат деп коет эле, сен дагы аларды тартып эрте эле өлүп калба деп коет. Бир кезде Рик ал жерден кийимин булгап алып аны тазалаймын деп, текчедеги турган суулардын бири менен кийимин тазалай баштайт. Көрсө бул эч кандай суу эмес эле, жаныбарлардын эрекциясын күчөткөн суюк. Рик ата энесин куткарам деп кылмышкердин тапанчасын алганга аракет кылып, күрөш учурунда тапанчадан ок чыгып атасына дагы апасына дагы тийиптир. Ал аз келгенсип жарадар болуп жаткан атасынын тапанчасын ыргытып жиберип апасын өлтүрүп салып, андан соң шаке колунан түшүп кетип атасы дагы кака өлүп калган болот. Көрсө Рик жакшы көрүп жүргөн кызы менен кошуна жашайт экен. Бир кезде ал кыздын жигити мыкты унаасы менен келип кызды алып кетип калса, Рик унааны көрүп ичи күйүп өзүнүн шайтан арабасын караса ошол жерде талкаланып калат. Ал эртеси кызга көрүнгүсү келип өзүнө унаа алышты каалап, бирок акчасы жоктугунан таажеңесин эриштип алып Оптима банктан насыя алганы барат. Бирок Прежде помолимся. алар тамактанып отуруп Ландерс Риктин колунун кесилген жерлерин көрүп калат. Ал буга чейин ийнеликтин ошол жерлерине бычак сайгандыгын эстеп, ийнеликтин Рик экендигин түшүнүп, ордунан турду дагы инисин алып эле ал жерден кетип калды. Бул убакта тамактануусун аяктап эки каарманыбыз уктап жаткан таажеңесинин жанында сүйлөшүп олдурушкан. Алардын бири-бирине болгон сөзүн уктап жаткан таажеңеси кайра бузуп, Ее изящество. ошол замат эле саатчан кылмышкер ал жердин дубалын бузуп кирип келет. Анда Рик аны урам деп атып урган нерсеси өзүнүн башына тийип, кылмышкер Люсилди ошол жерде өлтүрүп салат. Саатчан кылмышкер болсо жакында 1000 адамды бир өлтүрмөк болуп жатат. Андан көрө өзүңдү колго алып аракетиңди кылбайсыңбы десе, бул сөздөр каарманыбызга таасир берди окшойт. Ал дароо эле элдер көп чогулган жерге барып кылмышкер Саатчанды издей баштайт. Көрсө бул убакта дүйнөнүн булуң бурчунан коноктор келип, окмуштууларга сыйлык берүү аземи башталып калыптыр. Бул күнү Лу Лендерс дагы ал жерден сыйлык алмак. Аны көргөнү Лэнсом менен Джилл ал жерге келип калып, бир маалда эле ийнелик келип ар кайсы адамдарга асыла баштайт. Анткени ага жеткен маалымат боюнча Саатчан кылмышкер ошол жерде болуп аларды өлтүрмөк болгон. Бир кезде ийнеликтин ызы чуусунан кийин башкалар да бири менен мушташа баштап, Саатчан кылмышкерди каарманыбыз ал жерде жүргөн жеринен таап алат. Анда кылмышкер имараттын үстүн жардырып жиберип, түшүп калган урандылар каарманыбызды басып калып, кылмышкер ага бычакты ыргытып жаткан кезде Джилл келип каарманыбызды куткарып калды. Кыз алган жаракатынан өлөйүн деп каарманыбыз эмне кылышын билбей калат.